Урматтуу сот, урматтуу прокурорлор. Менин көз карашымча маанилүү бир нерсени айткым келип атат. Сиз айтып атасыз, адвокаттар жок деп атасыз. Бул жерде 20 киши ушул иш менен өтүп атабыз. 3 кылмыш ишин бириктиргенсиңер. Муну биз бириктирген жокпуз, күнөөлүүчүлөр. Муну сот, прокурорлор силер бириктиргенсиңер. Эми силерге суроо, 20 кишинин адвокатын ушул соттук процесске дайыма камсыз кылуу мүмкүнбү? Деген суроо турат, сиз өзүңүз жооп берип атасыз ага. Ал мүмкүн эмес. Ошон үчүн сот 3 жылдан бери уланып келатат. Бул биздин сотубуздун, прокурорлордун, бийликтин атайлап мага окшогон саясатчыларды ушул сотто кармап отуралы, сот менен басым кылалы деп кармап отурган соттук процесс болуп эсептелет. Бул саясий, тарыхый, адилетсиз сот болуп эсептелет. Мени сизге сунушум. Мынакей өзүңөр кошконсуңар, урматтуу прокурорлор, урматтуу судья, сиз кошконсуз ушунун баардыгын. Эмнеге 3 ишти бириктирдиңер? Мен түшүнбөйм ушуну. Бөлгүлө, 3 ишти бөлгүлө. Мен айтып атам да, 3 ишти бөлгүлө. Өзүнчө 3 ишти бөлгүлө, ишти кайрадан тергөөгө жөнөткүлө, адилеттүү сот өткөрөлү. Азыр мунун баардыгы саясий заказ болуп эсептелет.